Эми акыркы жолу киргизип коюңузчу эми. Суранчы. Ай, талант. 1 жылдан бери акыркы жолу деп келатасың. Ай, болду. Билген жагыңа барчы. Эми азыр мен эмне көчөгө жатмакмын. Талант. Комендант киргизбе деди. Эртең менен өзүнө барып сүйлөшүп, чечишип алып анан кел. Пожалуйста. Ай, болду. Кайра сурана бербечи. Макул, менчи. Что расстаёшься? Алло, Жоки. Адиаланы ыргычы деп акчаша киргизбей койдум. Өткөндөгүдөй кабыргаң сынбасын? Сынсын, намайм, эмне эшик токтомок белем. Ким бул? Тынччылык без экен? Ай, жолдош. Дагы терезеден киргизген атасың? Кимди киргизген атам? Ай, компост бола бербечи, жолдош. Сен дейдин 80-ин көргөм. Ушундай кылганыңар дагы бир көрөйүн, тетиги одеялыңдан ажырайсың. Калп эле ушинте өрөспөйм эжеке. Ай, болду. Болчу доске. Ай, талант. Эртең чечишип алып кел. Мен жолдоштун жанына кайтарып жатам. Убара болбой эле кой. Yo, просто сумкам ыргыт койчу деп айтайын деп аткам. Ай, сумкасын чогултуп берип койчу. Тост аке. Рахмат, доске. Каяка барасың? Братандыкына эле жатам го. Давай. Ай, сумкасы ушул. О, ти кофта меники болчу да үшүп калбасын деп эле койдум. Өзүң тушот келе. Тынччылыгы болсо экен де. Тыштык. Эшикти сурабачы. Ким бул? Ким? Тиштик байке, мен. Сабыр. Салам алейкум, кандайсыз байке? Валейкум. Кайдан тынччылыкпы? Тынччылык байке, айылдан келдим. Такой экен баласы чыгып тур, ошо менен декер жетип алайын дедим да. Келе аткан чалып койсуң жоктон келтам деп. Тынчыңарды албайын дедим мен. О, алган жоксуң. Жүрөгүм чыгып калды. Бас кирүүгө. Кандай жатасың? Жакшы болду ошо. Сүйлө анан. Айылда эмне жаңылык? Үйдөгүлөр кандай жатышат? Жаңылык деле жок. Жатабыз баягыдай эле. Баары жакшы. Мен Европага барып бир жылдай иштеп келсем деп ойлоп атам. Анан буюрса документтер бүтүп, визалар ачылгыча силердин жашап турайын байке. Ого. Ой, башка кайка барат элең? Жүрө бер кенен кесирле. Ай эмнеге Европага? Айылда эле деги трактор менен жакшы иштеп атпадың беле? Жылдан жылга начарлап бардат байке. Анын үстүндө үй салсам деген ой болот. Анан 1 жыл иштеп келсем буюрса, шаардыкындай, силердикиндей условия менен үй салайын деп атам буюрса. Ой, тилегиң жакшы экен. Бирок 1 жылдын айлыгына эле там салып койгондой эмне болгон жумуш экен ал? Дагы кимиз келди? Билбейм. Балябас то. Ким бул? Мен Талант. Салам алейкум.
Алейкум. Кандайсыз? Кайдан эмне суусуң? Общагадан батарея жарылып кетти. Жаман суу каптап кетпеди полный. Бир айга жабылды ошо. Жаман болгон турбайбы? Сабыр экен келген айылдан. Экөөң жүргөнүңөр бир кызыкта деги. Кирүүгө. Не ала кел? Gel oğay. Тии тура элекпи? 1 saat болду жатканына. Короп айтардыбы? Билбейм ай. Андан көрө жаның алып алып трактор айдаганды үйрөтсөң боло. Трактордун фарасы иштейт. Түнкүсүн кантип үйрөнмөй эле. Күндүз кечке уктап жатса. Эй, бала, тур. Бек тур. Тур огой балам, тур. Эже, тура кой, бура кой деп эле жөн эле сүйлөшсөңүз болот. Такыр чалчактатып жибердиңер. Анан эмне кылайын? Нерв болбойюн деп олтурам. Сахарым да көтөрүлүп кетпесин деп. Эжекемдикине шаарга жибериш керек болуп калды. Барып кичине барды жокту көрүп иштесин бар. Шаарга барганда адашат го. Ашказанында ооруйт. Эже, 23-ке чыкты го. Кичине оокат кылган үйрөнүш керек да. Же аял алып берип, ошого өткөзүп берели. Такыр эле президенттей болот, күн-түн жатат. Же гособеспеченияда булар. Инвалид болсо бир жөн. Такыр нервке тийип жүрдү. Эчтеме. Бала, кийиндериң чолуп даярданып тур. Шаарга кетесиң. Көптөн күткөн күн да келди ошентип. Наконец-то на заслуженный отдых. Ну, генерал эмес, бирок капитан деле жаман эмес да, туурабы? Сиз мен үчүн ар дайым генерал капитансыз, шеф. Бул эң башкысы. Маса. Бүгүн конокторду эмне алабыз? Негизи пландар кандай? Нуржигитти чакырып койдум. Өзүнүн фирменный тамактарын жасап берсин. Айжан менен Сабина болсо обслуживать этишет. Базарга барсаң, талантты алып ал. Макул. Телефон. Алло? Эже кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Малжан аманбы? Баары жакшы. Кичине нерв болсом, сахарым көтөрүлүп кетип жатат. Эмнеге нерв болосуз? Жаман нерсе ойлобоңуз да. Жардам керек болсо биз дайым даярбыз го. Элмирка, Бектурду силердикине жиберейин дедим эле. Анын үстүнө Мурат экөө батпай жатат. Эже, тынчтык айтып көрөйүн, эгер макул десе келе берсин. Шаарга барып, талаада калып калабы деп сарсанаа болуп атам. Ыйлабаңыз эже, ыйлай бересизби? Тынчтык айтып көрөйүн, ал деле жок деп болуш керек. Рахмат алтыным. Чалып коем, мейлиңиз. Дагы эмне болуп кетти? Бектурду шаарга жиберейин дейт. Жашап турганы. Иштейт имиш. Конечно, батырабыз да. Өзүм экинин батырбан, сен бириниңди батырбай коймок белек. Балдар келсе андан көрөк корого гараж салдыртып алалы. Чалпыларды иштетип. Бүгүнде байке майрамбы, парадбы? Жок. Пенсияга чыгып атам. Коштошуу аземи дегендей, ушинтип. Байкем буюрса бүгүн бывший мент болуп турбайбы? Бывших ментов не бывает. Болду байке. Бүгүн анда кечинде менден белек алыңыз, даярдап кой. Сөзүнө тур. Сарсыновго бар бер. Биз баарын даярдай беребиз, кечке келип ал.
Баарыңарга чоң рахмат. Аябай сон болду, карагылчы. Мен сүрөткө тартып алайынчы. Сөйжа, эми баары даяр. Азамат. Так красиво готовишь, надеюсь, так же вкусно. Рахмат. Эми өзүкө бир аз алып коем, конокторго чек чай чалбайлы, э? Давайте. Приготовим, да? Жеңе, Оу. 1 метрде бир материал болсо, ак материал болсо бериңизчи. Тиги байкеме сүрприз жасагам да, анан ошону жаап презентация үчүн керек болот. Мейли. Эмне болгон сюрприз? Аз көрөсүз. Ел үшін. Geleceği için. Mekan үшін. Код курулуш компаниясы 8 жылдык узартып төлөө мөөнөтү менен патирлерди сунуштайт. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Ай, Нуржегит. Мындай талантың менен көп ийгиликтерге жетишесиң. Азамат. Рахмат эжеке. Сен бирок чын эле тамак жакшы жасайсың, э? Тамак жасап сатпайсыңбы? Мисалы биздин жумушта 100 сомдон алып келет, тамакты вообще дагымдуу эмес. Да, реально, таким талантом нужно пользоваться. Может, повар на выезд откроешь? А мы с Сабиной тебе поможем, да? Конечно, заодно и сами будем зарабатывать. Ай, чын эле жакшы идея экен, ай. Биз менен чогуу жашабайсыңбы? Анан клиенттерди өзүбүз таап берип турабыз. Айылдагы талантыңды катып жата бербей. Кайсы талант? Тамак жасаган талантың. Дагы повар барбы, талант деген, э? Аны үйгө чакырбайсыңбы участканы? Үйгө батырып алабыз, туурабы? Бектур келип жакшы болбодубу? Ато Сабыр байкеме сүйлөшө албай эле бирдем айтсам эле, муну кылба, тигини кылба деп эле. Жеңе, түндө мага лекция өтпөдү. Анан угуп отуруп уктап кеттим. Эртең менен турсам дагы эле лекция айтып атыптыр да. Нуржигит дагы калса жакшы болот эле. Зерикпей. Заказ жок болсо өзүбүз клиент болуп турат элек. Туурабы? Мен өзүмө жасап турам, заказ болуп турса деле. Мен барып бир аз эс алып алайынчы кишилер келгиче. Жолдон бир аз чарчап калдым. Сен төрөлгөндө эле чарчап төрөлбөксүң го дейм. Антип айтпа. Бул деген төрөлгөндө чарчап калса жаныбызда отурбайт эле да. Мейли, бар десе эле бер. Конок келсе өзүбүз тосуп алабыз. Барабай. Жеңе, сиз мама болсоң сөйлөсөң, мамамы кошубуз керек, э? Ойлочу. Сиз чын эле бир бала төрө болбойсузбу? Байким болсо кичинекей кезинен эле баланы жаман көрөт го. Өзүңүз үчүн бир төрө алыңыз да. Аке, келчү. Бүгүн сиздерди чогулткансым Тынчтык Үсөнбекович ардактуу эс алууга кетип жатат. Өздүк курамынын атынан сизге ыраазычылык билгизип коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Тынчтык Үсөнбекович 23 жыл талбай эмгектенген эмгегин баалап, бүгүн сизди сыйлап коюуга уруксат этиңиз. Мына сенин өзүңдүн жакшынакай коллекцияңа дәуір картинка кошулсун деп, бул жакшынакай картинканы алып келдик. Анан нерсе дагы китеп окуганды жакшы көрөт эмеспи? Ошондуктан ушундай китептер тартылган сүрөттөр. Айжан. Ау. Чарчаган жоксуңбу? Жок,
Жакшы эле. Ысыраак чай ичип аласыңбы? Анан баарыбыз эле чогуу ичпейлиби? Хорошо. Сабина, О, очокко барып, шорп алып келе албайсың фрикаделкага? да, шеф. Да? Да. Сок куюп берейинби? Келиңиздер, урматтуу меймандар, ушундай жакшынакай, жакшылыкка жайылган дасторкон үстүндө каалоо тилектерди айтып отуралы. Азамат Искендерович, сөз сизде. Келиңиз, товарищ подполковник. Эми урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрү мына Тынчке. Сени куттуктайбыз. Ардактуу эс алууга чыгышың менен. Рахмат, чоң рахмат. Сага кааларыбыз узун өмүр, чың денсаулык. Экөөбүз мына 25 жылдан бери чогуу иштедик. Ушул жылдар арасында эмне деген гана күндөр башыбыздан өткөн жок Эми анын баарын айтып салбаңыз. Сенин чынчылдыгың, калыстыгың, боорукерлигиң мына жогорку деңгээлде турат. Мына Элмира айымыкыңар 15 жылдан бери турмуштун арабасын бирге тартып келе жатасыңар. Силерге кааларыбыз мындан ары дагы бактылуулукту каалайбыз. Рахмат. Никогда не поздно дегендей дагы да болсо балалуу болушуңарды каалайбыз. Эми ортобуз толсун. Ортобуз ажырабасын. Бул берекелүү дасторконубуз ар дайым жакшылыкка гана жайылсын, Рахмат, айтканыңыз келсин. Элмирка, тынчтыктын эми убактысы толуп тура. Давайте, работайте. Аркы жылы бешик тойго келели, туурабы? Шеф-повар, шорпа сурап атат. Аз куюп берейин, а? Сен шөйлесиң? Сөйлесиң? Жок, жакшы эле. Бирдем болсо сурап тура. Hala tөгөл. Ай, ысык hala. Рахмат. Не өзүңдөн кетип? Өзүнчө эле шурик болуп шыпылайсың а? Жок, тиги шорпо деген. Мен башынан эле ушундаймын го. Мен анда молодой кезим. Байкем менен чогуу иштейбиз. Байкем ошондо эле начальник. Анан бир күнү бир вызов болду. Барсак бир гаишник үйүнө келиптир кечинде мас болуп. Үйүнө кирип барса эле аял отурат дейт. Тескери карап тамак сап атат дейт. Караса төрдө бир киши отурат. Башка киши. Бала кармап алып чужой киши отурат. Бул ким? Деп эле анан пистолетин алып чыгып ары бери аткылап ошентип анан качып туралчы. Көрсө ал тескери жакка кирип алыптыр. Общежитие окшош болот го. Ошондо тескери башка корпуска кирип туруп эле башка бир комнатага кирип эле киргенде деги аял менен күйөөсү отурса эле бул ким деп эле атып атканда. Анан аны кармап алып келдик. Жалдырайт, мен койурукка угулачы деп атат. Анан байкем айтып атат, каяка десе, байке койурукка угулачы, ушул жерде мен байкем иштейт, өлүп кетейин деп. Байкең каякта иштейт? Ушул жерде экинчи этажда кабинет бар. Точно билесиңби деди. Азыр экинчи этажда кабинетин точно таба аласың да? Ооба, таба алам. Аты ким? Аты Алмаз. Таба албасаң, деди байкемчи. Анда сен араңды токтотосуң. Сүйлөшөбүз ошентип. Анан ай сайын ар бир айда келип мага отметка кылып турасың деди. Деги макул, сөз берем деди. Анан сыртка чыгып көрсөттүк. Биз турган жер бир эле этаж болчу. Ошону мен мына өмүр бою арагын таштады, ай сайын келип отметка кылды. Болдуңуздар, күчтүк койчу, токтотуңуз. Эң мыкты сунуш. Сиз дагы биз менен бирге үйлүү болуңуз. Себеби биз 2 жылдын ичинде 3000ден ашуун кишини үйлүү кылдык. 4600 батирлүү 9 объект салып баштадык. Баштапкы төлөмсүз узартып төлөөнү сунуштап, бөлүп төлөө мөөнөттү 8 жылга жеткирдик. Сиз сюрприз даярдап атам дедиңиз го? Ушул эмне болду? Болбой калды. Неге? Кандай эмне сюрприз? Келиңизчи. Үйдөгү короодо майда чүйдө темир тесектер чогулуп туруп, байкем мындай сюрприз жасап койдум, караңызчы. Кандай сонун болуп тур? Сонун болуп тур. Ай. Муну байкеңе көрсөтпө.
Ал патриот неме чалкасынан кетпесин. Тойдун барын бузасың анан кейін. Жо, бирок темага ылайыктуу болот да. Ооба дечи, бирок билесиң да биздин үйдө мусор деген сөздү колдонбойбуз да. Таштанды дейбиз да. Анда кошуналарга берип салайын да. Жок, бербе. Андан көрө фуражкасын алып салчы. Үйдө эле калсын. Сонун болуптур. Шлёшинде жазатыңызбы? Ооба да. Стана типсиз го. Талан. Бар кайнак салып келе алчы, муну шорпосу азайып кетиптир. Судан коюп туруп тузун текшерип коелу. Айжан. Ау. Тамак тузун текшерип көрсөң? Давай. Очень вкусно. Да? Да. Все. Так, кыздар. Экинчи табак берип бүткөндөн 5 минутка даярдандар эле. Хорошо. Сабина, сен бүткөндөн 5 минутка даярдан берчи, Сабина, кипяток берчи, теги шорпо азайып кетти. Таке, этке суу куйгандай тузун да жакшы карап кол, Чочо, эт пышырган үйрөтпөй эле койсуң го дейм. Тамак жакшы азайт десең эле таза мага аша чаап кетпей. Мен сага айткан жокмун. Сабыр байкеге айтып кой. Сен жазып атсаң сага айтмакмын. Вот эми сага отту жакшы кара, эт эзилип кетпесин. Жанатан бери эле кирип чыгып атам, Сабина эле иштеп атканын көрүп атам. Жардам берсеңерчи. Тынчтык байке, Элмира жеңе, рахмат ушинтип ак дасторкан жайып бизди сыйлап атканыңыздарга. Биз сиздер менен ар дайым сыймыктанабыз. Сиз биздер үчүн эң үлгүлүү үй бүлөлөрдүн эталонуңуңар. Колуңар дайыма ачык, пейлиңер дайыма кенен. Ар дайым ушунуңуздан жазбаңыздар. Рахмат дагы сиздерге. Сонун рахмат. Кана келиңиздер. Кой. Кой. Жандырак койчу пат-паттан. Жарым кашык туздан салып кой. Бир кашык салып бер. Бир кашыкпы? Эй, калат! Сага жеңе мен да келесин. Ал мону. Сен барып үйгө бар. Су алып кел ал, болбат паттан. Сүбөз, чара! Чара алып кел, чара! Эт чара ал. Прикиньте, вот так же было. Сабина, тур барып көз салып койчу, эмне болот чат? Талап, не мынча жүдөгөн эмесиң? Не болуп атасыңар, тынч эле? Не болмой эле, баягы эле талантта. Бир банка тузду төгүйдү. Ужас. Ооба, ужас. Ит болдук кокуду. Конокторго. Талант чурпоо бир банка туз төгүп алыптыр. Билбейм эмне кылышат, бирок өзүң барбасаң болбойт. Сен мек тазалай берчи, мен келем азыр. Айжан, 5 бармакка кесмени даярдап, иттин бышканын билип мага айтып койчу. Мен устуканда берейин, макулбу? Барам. Мен сага Сабыр байке айтып кой, тузун текшерип койсун деп эдим беле. Колуңан келбегене жөн эле койбойсуңбу? Эми эмне кылайын деп атасыңар? Тет жаңгазаңа суу куялы, кайра аса коелу. Болмок беле. Эт катуу болуп калбайбы? Биз тем более шорпо беребиз да. Эмне кылалы? Эмне кылалы? Итке бериш керек. Муну иши ит жесе. Кой, доске, бирдеме кылалчы. Мен келдик жатабыз, ит болбойм бияка. Ёлка. Сабыр байке анда биз куруп, козу кир кылып салалы. Ошо? Окшош турат. Тур, таке, сен кыздар менен барып 1 килограмм пияз ачый кой. Биз Сабыр байке экөөбүз муздак суу чайкай коелу, Давай, кел, карма. Тур. Мына биздин шеф-повар Нуржигит. Азамат Нуржигит.
Koluna bereket. Mo qo'zi grilldi da o'zi jasadi. Buyursa senin toyga çıkış gerek anda. Dayarmız. Номерин назад. İyi, anan telefonunu жазып бер. О, брат. Çok рахмат. Аябай соң болуп тур чилине. Гриль. Рахмат, Таке биз тамаксыз атканда Бектур окшоп тыгынча эле уктап берчи. Чоң жардамың ошо болсун биз үчүн. Эмкеде муну уйкусу келбесе да өзүм лично уктатам го муну. Бул машинеде мен сахар кылып коесуздар. Ооба да, от деле кара деп өдүм беле сага. Болду кылачы, бир кечирим сурабадымбы? Рахмат. Неле барган бугазып атасыңар? Болор иш болду да. Наоборот, грилиде сон болду. Мени баары мактап жеп отурушат. Бирок чилине соң болуптур, гриль жеп көрсөңөр. Балдар, баарыңар батага киргилеш. Assalamu Келди. Мен эми биздин ынтымактуу чакан үй бүлө менен тааныштырып коеюн. Бул менин бир тууган инем, аты Сабыр. Бул болсо бир тууган агамдын баласы, аты Талант. Бойдок. Анан Элмиранын бир тууган инеси, аты Нуржигит. Бул дагы бойдок. Кандай келинчек алса да жыр кайткой келинчек. Анан Бектур кана? Бектур эс алат, жолдон чарчап келиптир. Бектур деген дагы балабыз бар. Бир тууган кайнежемдин баласы. Анда башы бош. Анан бул эки красавица болсо, булар Элмиранын студенткалары. Өтө тың кыздар. Эгерде келин бала керек болсо, анда Элмира эжеси менен сүйлөшөсүңөр. Кана эми Азамат Искендерович бир бата берип коесузбу? Тынчтык. Элмира. Көптөн бери ушундай чер жазып отура элек болчубуз. Мен силерди карап отуруп ушунчалык таң калдым. Тынчтыктын боорукерлигине. Ар дайым жардам берсем деген мүнөзүнө. Кудайым буюрса силерге берсин бардык жакшылыктарды. Ал эми бул жерде турган балдар кыздарыңды өзүңдүн балдарыңдай ушунчалык берилип, ушунчалык сүйүп тааныштырдың. Ушунуңдан жазып алдым. Эми Элмира экөөңөрдү карап отуруп таң калдым дагы. Экөөңөрдүн көз карашыңар жаңы эле үйлөнгөн жаштардай күйүп турат го, чиркинти беле я. Абдан жакшы. Эми жана айткандай, эмдиги жылы ушул малда бешик тойго келели. Анда эмесе Кудайым жакшылыктардын силерден аябасын. Амин. Ар дайым ушинтип жакшылыкта бизге үлгү болуп жүрө бергиле. Сен эмне деп отурсуң сен? Братан, сиңиз менен болуңуз, эркекче. Көңүлсүп коймойсуң. Кой деп атаман. Мен сени азыр камайын. Анан кийин ал жакта каалаганча сүйлөй бермелиби? Буларга мындай үйдө жатып иштеген жумуш болсо болду да. Адресин берчи мага, мен барып иштейин. Мен эмне? Жалгыз барыңарды багышым керекпи? Ушул эле чечип жаткансың. Эмне болуп атасың? Болор болбоско нерв болду. Мен кече эле чыктым го пенсияга.